2026-жылдын 16-мартында УКМК тарабынан жүргүзүлгөн контртеррордук иш-чаралардын алкагында Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмга тиешеси бар Ош облусуна караштуу Араван районунун тургуну КМ Түркиянын аймагында кармалып, Кыргыз Республикасына алынып келинди. Бул факттын негизинде УКМКнын тергөө органдары тарабынан 254 берененин экинчи бөлүгү террордук ишке көмөктөшүү боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Халифалык келип, ислам күрөп Халифалык келип, ислам толук орносо, көпчүлүгүнүн башы алынат. Улуттук коопсуздук кызматындагылар, милиция, азыркы казылар. Булардын көбү кечирилбейт. Себеби алар исламды билишчү да, аларга кечирим жок. Исламга ыраазы болушу керек эле. Исламдан башка мыйзам болушу керек эле. Жалгыз Аллахтын өкүмүнө ыраазы болуп, зарыл болчу. Болбосо, ал келгенге чейин мажбур жашап жаткан болсо, жихад кыла албаса, даават кыла албаса дагы, алсыз болсо дагы. Даават кыламаса. Анаqa holatda bo'lsa ham islom pozitsiyasida turish kerakligini bular biladi. Lekin bular qilmaganligi uchun кандай абалда болбосун, ислам позициясында туруш керек экенин булар билишет. Бирок булардын турбаганы үчүн алардын үстүнөн сурак кылынат. Булар ким экенин, кандай чечим кабыл алынарын алардын маселеси. Кандай экенин ишенимдүү кадрлардан сурашат. Алар ким? Кылмышкерби? Эгер алар исламга баш ийбеген болсо, ошон үчүн баш алынат булардын. Баш ийбегендин мойнуна коюп, жанагы СНБ түзүп берген кагазды окуп берүү үчүн чыгып, Аллахтын өкүмү башкалардын чечими эмес. Болбосо баш тартып, макул болбой, минбардан түшпөй койгон үчүн өлтүрүлөт булар. Ketmaganligi minbar. Oyinligi uchun qatl pul to'plab, движение qilgan pul bilan Акча топтоп, аракет кылып, акча менен барыш керек Туркияга. Барып, андан кийин аялым, бала чакамды алып чыгып кетем. Болду, кайтпайм. Болду, эми кайтпайм. Telefon kısa Liboy bilen yapmış mı? Telefon arkылуу каалаганы менен сүйлөшүп коебуз. Ментиби же СНБсы бар. Мен каалаган жерлерде жүрөм. Анткени бул нерселерди түшүнүп жетип, бул абалга чейин өздөштүргөм. Баарын өздөштүрүп коюп, Сириядагылар менен сүйлөшүп, кирип чыгуучу жолдордо. Бир айга кирип, ошол жакта даават кылып, ошого жараша өзүм дагы машыгып даярданып жатам. Өзүмдү өзүм даярдап жатам. Тилим бар, документтеримди билем. Тышка чыгып дагы аракет кылып, акча таап, балдарды камсыздап коюп, анан тез эле кирем. Балдарымды алып кирбейм. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, аракет кылабыз. Аллах Таала насип кылып, бир шахиттик берип калса, шахид болуп кетебиз. Бербесе, айла жок. Бул биздин кызмат, жашообуз ушундай. Alloh Taolo bir ne'mat berib, bir shahidlik berib qo'ysa, shahid bo'lib ketaveramiz. Bemasa iloji yo'q, xizmat. Кыргыз Республикасы